Эфирде атабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз эгистер тууралуу сүйлөшүп атабыз. Жогоруда сонун конокторубузду көрдүк, бирок дагы да болсо биздин студиябызда эгиз козулар келип калды. Тааныштырсак, алгач ата-энелерден баштайлы. Самат Ишимбеков жана ошондой эле Жылдыз Асанбекова эгиз уулдары аман эсен. Менен кош келиңиздер. Кош келиңиздер. Эгиздерди көргөнүбүзгө аябай кубанычтабыз, алгач. Аман эсен сиздердин эң кичүү мындай көкүрөк күчүктөрүңүздөр, эки жарым. Канча жашта азыр? 2 жашта. Эгиз уулдарды негизинде биринчи ушул эгиз уулдуу болууда сиздин сезимдериңиз жөнүндө айтып бериңиз. Самат мырза. Меники эң биринчи укканда толкундандым аябай. Негизи баа биздин биринчи жолу баа эгиздесе эме болдум, анан аябай жакшы эмелер болду. Буга чейин канча балаңыз бар, Самат мырза? Эгиздерге чейин. 3, Уулдарбы, кыздарбы? Улуусу бала, анан кийин 2 кыз. 2 кыз, Сиздердин урукта ушундай эгиздер барбы, жокпу? Мен туугандарыңызда бизде эме экен. Мен баа чоң атамдын чоң аталарында бар экен да. Анан мен келинчегимдин азыркы эле эмесинде бар да. Бунун апчелери, чоң апасы эгиз төрөгөн да. Негизи ошол эгиз төрөлүшү ген аркылуу берилет экен, ошол нерсе чын экенде. Ошентип коюшат го. Жылдыз айым, эгиздердин төрөлүшү боюнча айтып бериңизчи. Кандай салмакта болушту? Саламаттыгы кандай болду? Экөөнү 3 килограммдан төрөдүм. 3 килограмм, 3 килограммдан төрөдүм. Негизи көпчүлүк эгиздер 2,5 килограмм төрөлүшөт экен. Мен чоң төрөдүм. Врачым аябай переживать этти магачы. Сен ушу эме айыңа жетпей каласың го депчи. Анан жок, жакшы буюрса. Айына жетип, 9 айга жетип эле төрөдүм. 3 килограммдан төрөдүм. Врачтар да таң калышты, жакшы төрөдүң деп. Эгиз уулдарды багып чоңойтууда аябай эле кыйынчылыктар болсо керек сизде, айрыкча ушул сизде. Ол кыйын эле экен. 2 бала багыш. Апабыз келди Таластан. Апабыз жардам берди. Эколоп карадык. Ошол. Азыр жакшы. Кантип тандадыңыздар? Эми эгиздерге ат тандаш дагы бир түйшүктүү болсо керек, Самат мырза. Аттарын биз буга чейин эле тандаган эмеспиз, анан кайнатам менен кайненем буга чейин улуу балдарымды атам менен апам койгон. Эме улуу балдарымды үчөөсүн. Анан үчөөнүн канча кыз, канча улуусу эркек, анан 2 кыз да. Анан кийин атам койду. Ушулар аман эсен болсун, ушу аман эсен болуп чоңойсун деп ырымдап өзү ошо экөө аман эсен деп атам койду да. Бирөөсү тентек, бирөөсү жошураак деп айтып аттыңыздар жанатан бери. Кимиси тентек, кимиси жош? Мүнөздөрү жөнүндө айтып бериңиздерчи. Тентеги кимди тартты, жошу кимди тартты? Сөзсүз түрдө жакшысы атасын тартат, жаман апасын тартат десеңиз, ошентип коесуз дагы. Айтып бериңизчи, ким эсен тентеге окшойт? Бул аман бираз эмерек. Аман, бул? Бул аман. Бул спокойныйраак да, бираз кичине сөзгө түшүнөт. Сөзгө түшүнүп, кичине айгойду билет да, анан бунубуз бираз чатагыраак. Түшүнбөйт бул. Эсен. Бул только апасын угат. Апасына жакын. Апасынын баласы турбайбы? Апасынын баласы. Аман сиздин балаңыз? Аман менин балам. Салам, Аман. Саламдап койчу. Саламдап койчу. Саламдап койчу. Саламдап койчу. Жашпайт экен. Сиз ар дайым ушундай окшош кийинип жүрөсүздөрбү? Окшош кийинишет. Анан эгиздер бири-бирине бир нерсе алып белек бергенде дагы окшош бербесе таарынып, ошондой талашышат, именно бир эмени талашышат да. Өзүңүздөр деле мисалы биздин кошунабыз бар болчу, Аман эсен деген балдары болчу да, алардын дачы. Анан атасы айтып калчу, мен балдарымды өзүм алмаштырып алам депчи. Сиз дагы алмаштырып аласызбы? Анча-мынча учурда. Биз башында бир аз эме кылчык, но Амандын колунда мына калы бар да, бердечи. Чоң калы бар. Ушу менен айырмалашып башында. Башында жазып койчук чекелерине 1-2 деп. Башында шапкасында 1-2 деп жазылчу да. Же чекелерин карандаш менен боеп койчу. Ушинтип эме кылчык да, белге дегенде. Адашып калбайлы деп. Сүт берип атканда, например, буга 2 жолу бере албайлы деп эме болот го бир аз. Анан буга бир аз кичине
бирөөсү 2 жолу ичип калып, бирөөсү ичпей отметка калып. кылып анан же аман уже бул аман ичти, анан бул ичелек деп ушундой эме кылчык да кичине. Качан байкап калдыңыздар бул калың? Калын төрөлгөндө эле ушу менен Кийин эме пайда кылчык. болду, 1-2 айдан кийин. 2 айдан кийин бе? 2 айдан кийин пайда болду. Эгиздерди тарбиялоодогу же багуудагы бир аз кыйынчылыктарга токтолсоңуз, Самат мырза, эми баягы баары бир бала, 2 бала дегендей. Бизде кандай болду? Апам багышты бир жашка чейин, 8 ай, 9 айга чейин. Андан кийин эле келинчегим өзү карады. Бирок негизи эле кыйын экен, эки Будан улуулар да бар да, алар деле кичинекей. эми алар деле кичинекей да. Анан ошол эмеден өттүк да. Жакшы, азыр кичине өстөрү менен Кичине өстөр көнүп болуп калдыңыздар, калды. айырмалап калдыңыздар бири-бирин. Сөзгө түшүнүп Сөзгө калышты түшүнүп уже. калышты кичине. Экөөнүн баягы аралыгы 5 минутта деп айттыңыздар. Анан бир тондогу балдарбы булар? Бир тондогу балдар. Бирөө ооруса, бирөө ооруп калат дейт. Ооруйт, обязательно ооруйт. Ошондой болобу, Бирөөсү ооруса, экинчиси обязательно ооруйт да. Кечинде бирөө ыйласа, экинчиси да ыйлайт турбайбы? Беттери кызарса да кызарат экинчиси. Анда сиз үчүн аябай оор экен анда, бир учурда эки ооруп калса аябай. Ооруйт, экөө тең ооруйт. Дагы кандай өзгөчөлүктөрү бар сиз байкаган эгиздердин? Эми баягы биринчи жолу эгиз балалуу болуп жатып, сиздер үчүн эле таң калыштуу болгон учурлар болсо керек. Бирдеме бер деп атат. Бунун өзгөчө Суу деп атабы? Суу берип коесуздарбы студиябызга мүмкүн болсо? Бул жакта өзгөчөлүктөрү Эсен мырзага. Бири-бирине бир аз эмерээк күйүмдүүрөөк да. Баягы Эшиктен- бирөөнүн, например, бир эшикте ойлоп жүрүшөт да. Анан бул ыйлап калып же бир жыгылып калып, анан келинчегим жүрөбү же мен жүрөмбү? Баягы эсен жыгылып калды же тиги уруп коюптур. Ыйлап атат десең, чуркайт да барып. Ошол баланы барып уруп келет. Уруп, ушундай эме кылып эме кылат да бир аз эмеси. Үчүн чуркап барып тиги ыйлап атат десең, чуркап кетет да барып жанына барып, анан өздөрүнчө бир тилдер менен сүйлөшүп ушундай бир эмелери бар. Өздөрүнүн тили бар. Өздөрүнүн тили бар да. Экөө бири-бири менен сүйлөшүшөбү? Жакын экөө бири-бирине аябай. Биз деле Эсен мырзага суу вообще мындай эметип көрүшөлүк. Сиздин буйрутмаңыз менен го бир сөзүңүз го сиздин, Эсен мырза. Бул өзү ушундай. Баягы Суу ичесиңби? мүнөзүн көрсөткөн учурларда эмне кыласыз сиз, Жылдыз айым? Аябай такыр болбой калган учурда. Эме бул өзүнү кармап атат деп коебуз, эмес ыйлап бир моментте ошондой болот анан. Бар тияка барып ыйлап кел дейбиз, анан ошол жака барып ыйлап күлүп жашнак болуп келип калат да. Билебиз да, анысын билебиз, анан кетет, анан кайра жашнак болуп өзү келип калат. Азыркы учурда деле сиздерге ушул балдарды каралашканга бирөө жардам береби? Студенттер бар. Алар болбосо билбейм. Үйдө да беркилер да садикке барышат, школго барышат. Анан турган эле ушулар менен иши кылып, бирөөнү кетирем, кайра тосуп алам, буларды эшикке алып чыкмай, ушундай. Күнүңүз ушулар менен өтөт. Ушулар менен өтөт. Анан курсактарын тойгузмай, ушинтип эле. Сиз өзүңүз эмне менен алек болосуз? Самат мырза. Самат аке. Частный эле жумуш. Жеке эле жумуш. Жеке эле жумуш. Жакшы. Абдан сонун уулдардын ак чүч, дениңиз сак болсун. Уулдардын ден соолугу чың болсун, Самат мырза, Жылдыз айым. Баягы эгиз уулду болуп, кубанычыңыздар койнуңузга батпай сүйүнүп турганыңыздар байкалып турат. Ылайым эле баягы түбөлүктүү болсун ушул бактылуу болук, Буюрса бизде жогоруда эгиз келинчектер менен келишпейди, ошондой көрүнүш болсунбу, келинчектер. Рахмат. Самат Эшимбеков, Жылдыз Асанбекова аман эсен аттуу эгиз уулдары менен болушту. Бар болуңуздар. Мейли анда. Коштошобуз сиздер менен. Жалпы көрүүчүлөр менен да коштошобуз. Бүгүнкү темабыз биз эгиздерге арналды. Жалпы эгиз түгөйлөр ар дайым бири-биринин жанында бактылуу өмүр сүрүшсүн. Ооба. Дал ушундай көрүнүштү, ушундай бактылуулукту биздин телекөрүүчүлөргө да каалайбыз, ошондой эле Акмарал сага да каалайм. Сизге дагы. Рахмат. Мына ушуну менен 1,5 саат бөлүнгөн, бизге убактыбыз аягына келип жетти. Кызматыңыздарда Азирет Осмонов жана менин сүйүктүү кесиптешим Акмарал Айыпова болдук. Буюрса, кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сиздер менен коштошобуз. Аман туруңуздар.